Мындан бир нече жыл мурун биздин аймактагы жаштарыбыз өз келечегин өз мекенинде кура алышына ишеничи аз болуп калган. Көпчүлүк жаштардын багыты ушул өзүнүн тагдырын миграция менен байланыштырып калган. Манас шаарында жаштар борборунун ачылышы менен абал өзгөрө баштады. Борбор жаштардын билим алуу, демилгелерин өнүктүрүү жана коомдук турмушка активдүү катышуу аянтчасына айланды. Жаштарды заманбап кесиптерге үйрөтүү, анын ичинде ушул чет тилдерин үйрөтүү, бул орус тили, англис тили, араб тили жана башка чет тилдерин үйрөтүү, андан сырткары улуттук аспаптарда, мисалы комузда үйрөтүү курстары бизде жүргүзүлүүдө. Жана практикалык тажрыйбаларды топтоп, өздөрүнө пикирлештерди табып, командалык иш менен бир идеянын үстүнөн иштеп жетишкендиктерге биздин жаштар жетишип келүүдө. Россия жана БӨПтүн колдоосу менен өлкө боюнча 8 жаштар борбору түзүлдү. Жана алар 250 000 жаштарды камтыйт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каржылоонун жогорку деңгээли бийликтин жаштар саясатын туруктуу өнүктүрүүгө кызыкчылыгын далилдейт. По результатам этой программы запланировано и реализуется. Бул программанын алкагында жыл сайын 25 000ге чейин жаштар тартылган долбоорлор пландаштырылып жана ишке ашырылууда. Ошондой эле республикада негизинен тамак-аш өнөр жайы жана кызмат көрсөтүү тармагында 124 жаштар бизнес долбоору ишке ашырылды. Дагы бир маанилүү долбоор бул Open Osh платформасы. Бул абдан кызыктуу жана маанилүү багыт. Айрыкча Кыргызстанды туристтик борбор катары эл аралык имиджин өнүктүрүү жагынан дагы чоң мааниге ээ. Россия жана БӨПтүн өнөктөштүгү жаштар жана аялдар үчүн жумуш орундарын түзүү аркылуу региондорду туруктуу өнүктүрүүгө багытталган. Амирбек Масралиев көп жылдык миграциядан кайтып келип, өз бизнесин баштап, жумуш орундарын түзгөн. Ушул эле таштандылар, кайсылдыр бир жерде айлана чөйрөнү булгап, экологияны булгап, же болбосо мусор полигондорун булгап, өрттөнүп, күйүп бизге зыян келтирип атат да. А бул нерсе негизи өндүрүштө, башка тармактарда, башка мамлекеттерде бул баалуу сырьё катары кабыл алынат. Долбоордун алкагында ишкана алдыңкы жабдуулар менен камсыз болуп, өндүрүштүн кубаттуулугу кеңейип, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Проондон бизге эң биринчи болуп ушундай автотараза колдоо алдык. Себеби дегенде бул автотараза биздин ишибизди, биздин кабыл алуу мүмкүнчүлүгүбүздү 2-3 эсеге жогорулатты. Себеби дегенде таштандылардын көлөмдүү болгон себептен аны таразага тартуу, чакан таразаларга тартуу кыйын болуп бизде ушундай проблема бар эле. Анан ошондой эле бул автотаразабыздын бул жерде бар болгону бизге бул таштандыларды чогултуп алып келген жарандарга дагы кызыктуу болду. Себеби дегенде келип, машинасы менен таразага түшүп, аны сатып коюп кеткен алар үчүн жеңил жана убактысын үнөмдөдү. Миграциядан кайтуу жолун Аруке Адатова дагы тандаган. Ал Туркиядан өзүнүн туулган шаарына креативдүү бизнес моделди ала келген. Бул искусство мен үчүн кичинемден бери өнүгүп келген бир талант жана негизги хобби. Бирок бул талантымды мен Манас шаарында бизнеске айлантууну жана бул бизнести азыр өнүктүрүп келатам. Аруке акселерация программасынан окуудан өтүп, техникалык колдоо алды. Азыр студия бир эле учурда бир нече мастер-класстарды өткөрүлөт. Бул кардарлардын агымын бир топ көбөйттү. Кыргыз боек деп айтылгандын себеби 5 жылдан кийин буйруса Кыргызстандан өзүбүздүн бир продукт чыгышын каалаган максатта мен Кыргыз боек деп ачканмын. Жибек Батыркулованын академиясы окутуу жана аял ишкерчиликти өнүктүрүү аянтчасына айланды. Биздин окуучулар жөн гана Манас шаарынан келбестен, биздин окуучулар Баткен, Ош жана Бишкек шаарынан келип окушат. Азыркы учурда көптөгөн биздин окуучулар өзүнүн ательесин, швейный фабрикаларын ачып, сонун ийгиликтерге жетип иштеп келишет.
Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана Россия өкмөтүнүн колдоосу менен Академия заманбап жабдуу менен камсыздалып, кийим бычууга санариптик технологияларды киргизди. Азыркы учурда мен командамда сиздер көргөндөй эле көптөгөн жаш кыздар, жаш энелер иштешет. Буларга жумуш берүү, буларга билим берүү мен үчүн биринчи максат. Анткени жаштар, өнүккөн жаштар бул өнүккөн өлкө, өнүккөн аялдар бул өнүккөн үй бүлө деп эсептейм. Мындай демилгелерди ишке ашыруу Россия Федерациясы жана БӨПтүн ортосундагы узак мөөнөттүү өнөктөштүктүн аркасында мүмкүн болду. 2010 жылдан бери Россия региондорду өнүктүрүүгө, калкты жумуш менен камсыз кылууга, санариптештирүүгө жана коомчулуктардын туруктуулугун бекемдөөгө 16 миллиондон ашуун АКШ долларын багыттады. Бул өлкөнүн улуттук артыкчылыктарын ишке ашырууга олуттуу салым. Российская Федерация очень высоко оценивает. Россия Федерациясы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн жогору баалайт жана Россия Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Трасттык фонд аркылуу анын долбоорлорун каржылоону улантат. Учурда программанын алкагында көптөгөн кызыктуу долбоордук сунуштар иштелип жатат. Много интересных проектных предложений. ПРООН оказывает поддержку. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө, чакан жана орто бизнести колдоодо, ошондой эле жаштар менен аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө көмөк көрсөтүп келет. Туруктуу экономикалык өсүштүн, жаңы жумуш орундарын түзүүнүн жана региондорду өнүктүрүүнүн негизги булактарынын бири катары жеке секторго өзгөчө көңүл бурулат. Иштин маанилүү багыттарынын бири мамлекеттик жеке диалог механизмдерин чыңдоо жана регионалдык инвестициялык кеңештерди колдоо. Ошондой эле ишкердик, инфраструктура жана калкты жумуш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө долбоорлорду ишке ашыруу болуп саналат. Аймактардагы жаштар үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өзгөчө басым жасалууда. Көндүмдөрдү өнүктүрүү, ишкерчиликти колдоо жана заманбап билим берүүчү жаштар мейкиндиктерине жол ачуу жаштарга өзүн Кыргызстанда ишке ашырууга жардам бере алат. Бул болсо аргасыз эмгек миграциясын азайтууга жана өлкөнүн адамдык капиталын чыңдоого өбөлгө түзөт. Человеческий капитал страны. Ар бир региондо мүмкүнчүлүктөрдү түзүү аркылуу Россия жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандын эли менен биргеликте туруктуу келечекти курууда.